Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн апталык аскердик жаңылыктары. Сиздер менен мен Элиза Арапаева, саламатсыздарбы? Ош гарнизонунун башчысы гвардиянын полковниги Бердибек Асановдун катышуусу менен Ош гарнизондук жалпы жыйын өткөрүлдү. Жыйынга Ош гарнизонунда жайгашкан күч түзүмдөрүнөн турган чек ара кызматы, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, кургактагы аскерлери, ички аскерлер, мамлекеттик коргоо иштери боюнча комитети, аскер комиссариаттарынын башчылары, ошондой эле аскердик бөлүктөрдүн командирлери катышышты. Жыйында негизинен Ош гарнизонундагы коомдук жайларда аскер кызматкерлеринин өздүк жүрүм-турумуна, аскер кийимдерин кийүүнүн эрежелерин сактоону, аскердик тартипти, жалпы аскердик уставдын негизинде сактоону көзөмөлдөө, ошондой эле 3-квартал үчүн жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн жыйынтыктары боюнча баяндамалар жасалды. 3-кварталына Ош гарнизонунун башчысы тарабынан аскер кызматынын бекемдөө, аскердик тартипти жана туруктуулукту сактоо максатында төмөнкү тапшырмалар коюлган. Ош гарнизону коменданты подполковник Койчубаевдин айтымында ар бир күч түзүмдөрүнүн жетекчилерине коюлган кемчилдиктерди жоюу, алардын алдын алууга башчылары, ошондой эле аскердик бөлүктүн командирлери да жооптуу экенин баса белгиледи. Жогоруда айтылган кемчилдиктер кайталанса, мындан ары аскердик бөлүктүн командирлери, мекеме жетекчилерине да чара көрүлөөрүн эскертти. 2019 жылдын 29 августу Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн Советтер Союзунун баатыры генерал-лейтенант Калыйнур Усунбеков атындагы аскер институтунда 2019 жылы окууга өткөн 90дон ашуун жаш курсанттардын аскердик ант берүү салтанаттуу иш-чарасы болуп өттү. Ыйык сактоого, аскердик уставдардын талаптарын, командирлер менен башчылардын буйруктарын аткарууга Аталган иш-чарага Кыргыз Республикасынын коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы полковник Эрлис Тердикбаев, аскердик билим берүү башкармалыгынын башчысы полковник Талгат Салаев жана аскер институтунун башчысы Руслан Шаршембиев, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн ардагерлери, аскер институтунун өздүк курамы, жаш курсанттардын ата-энелери, бир туугандары жана жакындары катышышты. Иш-чарада жетекчилик тарабынан, ошондой эле ата-энелер тарабынан куттуктоо сөздөр айтылды. Иш-чаранын салтанаттуу бөлүгү аяктагандан кийин концерттик программасы тартууланып, ага кыргыз эстрада жылдыздары келип, жылуу маанай тартуулашты. Жыйырма 8 август 36-806 аскер бөлүгүнүн түзүлгөн күнү салтанаттуу түрдө белгиленди. Иш-чарага Ош шаарынын мэриясы, жоокерлер комитетинин жана башка мекеме жетекчилеринин өкүлдөрүнүн катышуусунда өткөрүлдү. Иш-чаранын жүрүшүндө аскер бөлүктүн өздүк курамы үчүн ичи футбол аянтчасы ачылды. Урматтуу коноктор, жолдош офицер, прапорщик, сержант, солдаттар, мына бүгүнкү күнү сиздердин аскер бөлүгүңөрдүн түзүлгөн күндүгү ар дайым жакшылыктар болсун, чоң жетишкендик жетишсин. Кыргыз эли биздин армиянын чоң жетишкендигине сыймыктанып, ушундай армиябыз бар экенине ишенип жашай берсин. Рахмат. 31 август эгемендүүлүк майрамына карата 8-гвардиялык мотоаткычтар дивизиясынын жетекчилиги астында волейбол оюну боюнча мелдеш өткөрүлдү. Мелдештин жыйынтыгы боюнча 1-орунга 36-806 аскер бөлүгүнүн курама командасы ээ болушуп, 2-орунга 0-26-26 аскер бөлүгү, ал эми 3-орунга коменданттык ротасы ээ болду. Жеңүүчүлөргө Ош гарнизонунун башчысы тарабынан акчалай сыйлыктар жана дипломдор тапшырылды.
Кургактагы аскерлеринин 3630 аскердик бөлүгү 31 август эгемендүүлүктүн 28 жылдыгына карата 28 чакырымга чуркоо массалык спорттук иш-чара уюштурду. Иш-чарага аскер бөлүктүн офицерлери, прапорщик сержанттары жана жоокерлери катышышты. Жоокерлердин айтымында спорт жоокерлер үчүн негизги орунда турарын айтышты. 3630 аскер бөлүгү бүгүн 31 август 2019 жылы 28 чакырым аралыкты Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 28 жылдыгына карата аскер бөлүктүн өздүк курамы 28 аскер кызматкери азыркы убакта саат 9-дан 3 мүнөт өттү. Аралык 18 чакырымды өттүк. Балдардын абалы жакшы. Урматтуу Баткен шаарынын тургундары жана келген меймандар, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 28 жылдыгына карата 28 жокер 28 чакырымдан чуркап келе жатат. Келе жаткан жокерлерибизди кол чаап тосолалы. Жолдош Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен областынын ыйгарым укуктун өкүлү 3630 аскер бөлүгүнүн 28 аскер кызматкери Кыргыз Республикасынын 28 жылдыгына карата 28 чакырым аралыкты чуркап эч кандай окуясыз келди. Топту жетектеген майор Абдыкаимов. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 28 жылдык мааракесине карата 3630 аскер бөлүгүнүн 28 аскер кызматкери 28 чакырымды ийгиликтүү аяктады. Бул иш-чараны өткөрүүдө жогорку командачылыктан жана жергиликтүү бийликтин жардамы менен уюштурулду. Жана ошондой эле бул иш-чаранын максаты аскер бөлүктөгү өздүк курамдын ден соолугун чыңдоо жана ошондой эле жергиликтүү жашаган элдерге аскерге чейинки жаштардын экенге болгон сүйүүсүн, патриоттуулугун жогорку деңгээлге көтөрүү максатында уюштурулду. Бардыгыңыздарды Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү менен, майрамы менен куттуктайм.